Саламатсыңар балдар. Бүгін біз алгебра деген предмет менен танышабыз. Алгебра араптын алжебр деген сөзінен келіп шыққан. Ал математика илиминин негизги тармактарынын бири. Алгебра бирдей типтеги арифметикалык маселелерди чыгаруунун жалпы методдорун изилдөөдөн жана коомдук практиканын муктаждыктарынан пайда болгон. Алгебрада рационалдуу, иррационалдуу, комплекстүү сандардын системасынын касиеттери изилденет. Алгебрада маселенин шарттары белгисиз чоңдуктар аркылуу туюнтулуп, алар менен жүргүзүлгөн амалдардын негизинде теңдеме түзүлөт. Андан белгисиздин өзү аныкталат. Алгебранын өсүшүнө чыгыштын орто кылымдагы математиктеринин арабча жазылган эмгектери эң чоң таасир тийгизген. Орта Азия математиги Мухаммед Ал-Хорезминин 19-кылымда жашаган Алжебр ал-Мукобала деген китебинде алгебралык чоңдуктар менен иштөө эрежеси жана теңдемелерди чыгаруунун теориясы иштелип чыккан. Ал-Хорезминин убагынан бери алгебра математиканын өзүнчө тармагы катары болуп окулат. Квадраттык теңдемелерди чыгарууга керектүү формулалардын табылышы жогорку даражалуу теңдемелер үчүн, ошондой эле формулаларды издөөгө түрткү болгон 3 жана 4 даражадагы теңдемелердин чыгарылышына керектүү формулалар 16-кылымда эле табылган болдар. 5 жана андан жогорку даражалуу теңдемелер үчүн мындай формулалардын жок экендиги 19-кылымда аныкталган. Азыркы кезде теңдемелерди изилдөө алгебранын негизги маселеси эмес. Азыркы алгебра касиеттери алгебралык операцияда аткарылуучу жаратылыштагы объектилердин системалары жөнүндөгү илим болуп эсептелинет. Алгебралык операциялар матрицаларды, функцияларды кошуу жана көбөйтүү, мейкиндик өзгөртүүлөр менен болгон амалдар, векторлор менен болгон амалдар жана башка окшогон көп амалдарды окуп үйрөтөт. Илимдин өнүгүшүндө группа, талаа, алкак, структура, сызыктуу алгебра, топологиялык алгебра, гомологиялык алгебра, категория жана башка ушул сыяктуу алгебралык системалар пайда болгон. Бул системалар топологияда, функцияны анализдөө, сан теориясында, эсептөө системасында, теориялык механикада жана физикада колдонулат. Алгебра сабагынын окуп үйрөнүп башташтын алдында силер өзү алгебра деген эмнени билдире тургандыгын жакшы билип алышыңар керек. Алгебра китебибиз бизде 7-класстан баштап окутулат. Ага чейин биз математиканы окуйбуз, ал эми 7-класстан баштап биз алгебра деген предмет боюнча окуп үйрөнүп чыгабыз. Бул алгебра сабагын окуп жаткан мезгилде биз амалдарды аткаруунун тартиптери, иреттүүлүгү деген нерселерди жакшы өздөштүрүшүбүз керек. Математиканын тарыхы бул биздин көп саякатта алып чыгуучу нерсе. Бул жашоодогу сандык катыштар жана мейкиндик формулалар жөнүндөгү илим. Математика менен алгебра бири-бирине өтө тыгыз байланышкан. Башкача айтканда ар тараптуу түшүндүрмөлөр болуп эсептелинет. Математика сөзү гректердин илимди, билимди изилдөөнү түшүндүргөн, таанып билүүгө болгон сүйүү деген сөздөрдөн келип чыккан. Ал эми мындай сабактардын болушу барып татаалдашып туруп, жогорку класстарга барып калганда биз алгебра сабак катары окуйбуз. Сандардын алгачкы талыштары алгачкы сөздөр менен бир убакта эле пайда болгон. 2000 жылга жаш болгон Вавилондук ташка же ылайга жыгач менен түшүрүлгөн жадыбалдардан соода келишимдерине, үй чыгымдарын жазууларына байланыштуу чарбалык
эсеп кысапта эле эмес, чыныгы математикалык тапшырмаларды да кезиктирүүгө болот. 10-класстын окуучулары азыркы күндө жогорку татаалыктагы квадраттык, кубтук теңдемелерди чыгаруунун жолдорун үйрөнүп бүтүшөт. Бул жерден бир кыйла оор алгебралык иштер, теңдемелер чыгарууну үйрөнүп калышат. Байыркы Египетте мисалы алымы бир болгон бөлчөк сандарды билишкен. Ал эми жогорку класстарга барган сайын мындан дагы татаал мисалдарды чыгарууга аракет кылышат. Эзелки заманда эле эсеп математикалык ишмердүүлүк катары саналып, абдан керек болгон. Мисалы соода кылууда жада калса мал багууда керек болгон. Жайытка мал жайып жүрүп так санды билүүгө туура келген. Мына ушул эсептөөлөрдүн негизинде биздин алгебра сабактарыбыз өнүгүп өсүп келген. Азыркы кезге чейин сакталып калган топурактан жасалган жазуулары бар жадыбалдар эсеп жүргүзүү тууралуу түшүнүктүү берет. Ал эми жөнөкөй арифметика акча алмаштырууда, товарга болгон эсеп кысапта, пайызды эсептөөдө, салыкта жана башкаларда зарыл болгон болсо, алгебра сабагыбыз бул алардын татаалыраак нерселерин, турундулар, интегралдар, логарифмалар, функцияларды толук изилдөө, мына ушундай татаал нерселерди окуп үйрөтүүгө алып келет. Алгебранын атасы катары Ал-Хорезми эсептелинет. Ал-Хорезми таразага түшөбү же соода саттык кылабы? Көп өлкөлөрдөгү адамдар инди араб цифраларын колдонуп келишкен. Мына ушул эсептөөлөрдү жалпылаштырган биздин Орто Азиялык илимпоз Мухаммед бен Муса Ал-Хорезми деген киши болгон. Өз учурунда ал биздин заманга чейинчи 780-жылдары жарык дүйнөгө келген. Ал окумуштуу араб математикасындагы эң чыган инсан деп саналат. Ал-Хорезми ондуктарды тиричиликте колдонуунун пайдасы жөнүндө жазган жана белгилүү бир математикалык амалдарды чыгаруу ыкмасын тагыраак иштеп чыгып, ал ыкманы кеңири жайылтылган. Ордуна келтирүү жана карама каршы коюу тууралуу китеп деген китебинде төмөнкүдөй нерселерди түшүндүргөн. Китеп арабча китеп ал-Жебр ва ал-Мухаббала деген аталат. Алгебра деген сөз ошол китептин аталышындагы ал-Жебр деген сөздөн келип чыккан. Эхсан Максут деген жазуучунун жана окумуштуунун айтымында алгебра буга чейин ойлоп табылган математикалык ыкмалардын арасынан эң маанилүүсү жана илим аттуунун баарынын тирөөчүсү болуп саналат. Анткени менен жазуучу кайсы мундун студенттери болбосун, ошончолук бара болбой эле коюшун кааламактыгын жазган. Ал-Хорезми математикалык ыкмаларды өзү айткандай соода саттыктагы, мурас бөлүштүрүүдөгү, жер өлчөөдөгү жана башка ушул сыяктуу күндөлүк турмуштагы иштердин эсеп кысапты жеңилдетиш үчүн иштеп чыгарган. Билим алардын мекенине билимдүү мусулман туткандар жана иммигранттар аркылуу тараган. Батыштагы ал ыкмалар жөнүндөгү керес чөйрөтүүлөрү жогорудагы учурунда так жана анык айтылган. Инди араб цифралары жөнүндө жер толук деңизи менен чектешкен өлкөлөргө саякатка барганда билген жана ал тууралуу өзүнүн китебинде жазган. Учурда биз колдонуп жаткан цифралардын алгачкы формасы Индияда биздин заманга чейинки 3-кылымдын башында колдонулуп келген болсо, Ал-Хорезми Индия эсеп тууралуу китеп деген китебинде эсептөөнүн ондук системасы жөнүндө жазган. Ошондой эле мурун жазылган эмгектериндеги, анын ичиндеги грек, еврей жана инди тилиндеги эмгектердеги түшүнүктөргө тактоолорду киргизген. Бүгүнкү күндө батышта колдонулган цифралары ар кайсы булактан алынган цифралардын аралашмасы болушу мүмкүн, бирок ошол цифралардын көбүнүн эң оболу Индияда колдонулганы белгилүү болуп эсептелинет.
Европада индо-араб цифралары 15-ci кылымдарда кеңири жайлаштырган. Мына ошентип силер балдар алгебранын алгачкы түшүнүктөрү менен толук тааныштыңар. 7-ci класстан баштап силер алгебра китебин 11-ci класска чейин окуйсуңар. Алгебра деген эмне экенин, каяктан келип чыкканын билсеңер, анда силердин предметти да жакшы өздөштүрөсүңөр деген ойломун. Анда эмесе алгебра курсуна карай силерге ак жол каалайм. Силерге ийгилик.